Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 19 май 2022 жыл туғандар. Бишкек шаарынын батыш тарабы Кудайбергенден Дордой Моторс жана Кудайберген базарына жакын жерден ушул үй сатылат туғандар. Азыр жол боюнан сиздерге биринчи болуп келүү жолун түшүндүрүп, андан соң келип бул жакта ички тараптарына сиздерге көргөзөм. Азыр бул мына коргосунун көрүнүшү туғандар. Жерин 8 сотук. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүрүү үчүн чоң Фрунзе трассасынын жээгине чыктым мен. Бул Фрунзе жана Патриция Лумумба көчөсүнүн кесилиши. Жанымда Дордой Моторс базары жайгашкан туғандар бул жакта. Сиздер сатуу карай баруу үчүн ушул Патриция Лумумба көчөсү менен түндүктү карай 500 метр басып барсаңыздар, оң тарапта Кыргызстан деген 2 этаж, 3 этаждык объектти көрө аласыздар. Ошонун жанындагы көчө менен чыгыштı карай дагы бир аз бассаңыздар сатылуучу үй жайгашкан Троицкая көчөсүндө туғандар. Анан бул жерден Фрунзе көчөсүнөн көптөгөн маршруткалар Кара-Балтага, Востко, Вайнантоновго карай жана Агурдого карай деле ушул жерден өтүшөт. Анан Патриция Лумумба көчөсү менен түндүктү карай барган деле көптөгөн маршруткалар бар. Мына 137 маршрутка деле ошол жерден өтөт экен. Андан сен сатуучуга карай жол алдым туғандар. Лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей туғандар, келүү жолун көргөзгөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Жанакы Кыргызстан деген объект 2-3 этаж үй. Бул жерден көрүнүп турат. Патриция Лумумба көчөсүнө чейинки аралык 160 метр көргөздү Яндекс карта. Анан бул мына сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү туғандар. Көрүп турганыңыздардай барат орнотулган жана көрүп турганыңыздардай кирпич менен көчө тараптан тосулуптур. Бул жактагы Патриция Лумумба көчөсүнүн жээктеринде өзүңүздөр билгендей көптөгөн С100, вулканизация жана башка автозапчасть саткан магазиндер бар. Жана үйдө жака чыксаңыздар Дордой Моторско ылдый түшсөңүздөр геология базарына деле бул үй жакын болуп калат. Жана мектеп, садик барына жакын экен. Базарларга деле жакын, садикке, мектептерге деле жакын экен туғандар. Андан ары кирип калган маалыматтарды берейин. Мына бул үйдүн түндүк тараптан көрүнүшү туғандар. Жерин аянты 8 соток экен. Киргенде мондай навес. Тур. Бул үйдүн мына бул түндүк тараптан көрүнүшү. Бул жакта бир аз жер бар экен. Бул жакка эле анан алды тарабы навес туғандар. Поликарбонат менен болгон. Анан бул жакта гараж бар экен. Бул жакта кошуна менен аралыкта мындай жүзүм бактары да отургузулуптур. Мына бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү туғандар. Бул үй жөнүндө айтсак, стенасы бышпаган кирпич саманный экен. Анан бул жакта гараж жана дагы кухня жана башка бөлмөлөрү бар үй бар. Бул кирпич менен бүтүрүлүптүр. Үйдүн 2-чи этажы мансарды деле кирпич менен бүтүрүлүптүр. Тышкы тараптан утеплять этилген. Жалпы аянты 120 квадрат метр экен туғандар. 120 квадрат метр. Документтер боюнча кызыл китеп бар дейт, техпаспорт деле бар экен туғандар. Андан ары түз кирип калган маалыматтарды бере берейин. Суу, свет, газ бар экен. Канализация, септикке куюлат туғандар. Бул киргенде ушундай бир деп коебуз, коридор деп коебузбу, холл деп коебузбу, ушундай бөлмө. Айта кетчү нерсе туғандар, бул үйдү мен кышында да тарткан болчумун. Үй ээлери биз Москвага кетип калдык эле, ошондо дагы звоноктор көп болуп, может ала албай калгандырбыз деп дагы бир жолу тартып берчи дегенге келген учурум азыр туғандар. Мына киргендеги жерден мондай чоң пластик терезе жана пластик эшик орнотулуптур. Ушул эле жерден оң тарапка кайрылсак, чоң үй бар. Азыр биринчи бул жактагы үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Бул жакка кирсек эле мондай бир коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Бул жердин дуалдар обой, потолок пластик экен туғандар. Үйдө отопление бар. Анан мына бул бөлмөнүн көрүнүшү мына ушундай. Бул жерден оң тарапка кайрылсак, дагы бир мондай бөлмө. Түндүк тараптан терезелер орнотулган. Туғандар, айта кетчү нерсе, бардык мебелдер, бытовой техника баары калат. Азыр үйдүн коросуну көргөзөйүн. Ал жакта баня, душ баары бар туғандар. Үйдүн бардык эле шарттары бар экен. Андан кийинки бөлмө мына ушундай бир детский бөлмө деле бар экен туғандар. Потолок пластика, түштүк тараптан пластик терезе орнотулган. Дуалдар, обой
Мына ушундай көрүнүштө пол ламинат экен туугандар. Эми андан ары кайра эле бул коридорго чыгып кийинки бөлмөнү көргөзөйүн. Бул жакта бир спальный бөлмө жайгашкан. Окей. Узун турасы 4x4 көрүнөт. Потолок гипсокартон, дубалдары обой, пол ламинат жана түштүк тараптан чоң пластик терезе орнотулуптур. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Эми сиздерге үйдүн экинчи этажын көргөзөйүн. Мына бул экинчи этажга чыккан тепкичтер. Жана тепкичтин жанында бул жакта бир чакан кладовка бар экен. Экинчи этажга чыккан тепкичтердин жанындагы дубал деле обой болгон туугандар, обой чапталган. Жана бул экинчи этаждын көрүнүшү мансарттын. Окей. Бул жердин деле полу ламинат экен. Чыгыш тараптан чоң пластик терезе орнотулган туугандар. Үйдө кондиционер бар. Ал деле калат. Мына бул түндүк тараптан көрүнүшү үйдүн. Бул жакта да чоң терезе орнотулган. Дубалдар обой, потолок гипсокартон экен туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары мен кайра эле эми ылдый жакка түшүп, калган маалыматтарды берейин туугандар. Мен кайра эле үйдүн биринчи этаждамын туугандар. Андан ары бул жактагы коридорго түшүп, түз өтсөк, ал жакта кухня жана душ жайгашкан. Бул кухня экен. Дубалдары кафель, пол деле кафель туугандар. Потолок пластика жана түштүк тараптан пластик терезе орнотулган. Анан ушул эле жерден түз өтсөк, бул жакта душ бар экен. Окей. Душ жана үйдүн ички тарабында туалет ушул жерде экен. Потолок пластика, дубалдары кафель. Мына ушундай көрүнүштө. Бардык бытовой техника, мебелдин баары калат туугандар. Андан ары сиздерге гаражды көргөзөйүн туугандар. Бул мына бул жак гараж. Душтун арестон деле ушул жака орнотулуптур. Анан паровой отопленияның котелу газ менен иштейт экен. Мына бул жерде, бул деле ушул жерде орнотулган. Анан бул жакта гаражда ямасы бар экен. Жана бул жакта мындай мебелдер деле бар туугандар. Булардын баары калат. Жана бул холодильниктер калат экен туугандар. Бул холодильниктер калат экен. Мына ушундай көрүнүштө гаражы. Эми короосун ачып, ал жактагы баня жана башка короосундагы бактарды көргөзөйүн туугандар. Коридордон чыкканда эле бул жакта мындай жаз жай айларында отурчу жер бар экен. Верена деп койчу эле дагы. Окей. Анан бул үйдүн короосу туугандар. Окей, гүлдөр, бактар. Ал жакта баня, складтар бар туугандар. Азыр аларды да бир чекенен көргөзөм. Ал жерде көптөгөн буюмдар деле бар. Алардын баары калат экен, себеп үй ээси туугандар Россияга көчүп кетет экен. Ошого эч нерсе албай эле баарын калтырам дейт. Бул жакта мына жүзүм багы. Анан бул жакта баня, склад, алма бактары деле бар экен туугандар. Окей. Ал жакта алма бактар бул үйдүн түштүк тараптан көрүнүшү туугандар. Бул баняга чейин бардык жерге тротуар куюлган. Бул жакта летний душ, кошуналар менен граница тосулган туугандар. Бул жактагы баня деле кирпич менен бүтүрүлүптүр. Ички тараптарын көргөзөйүн сиздерге азыр. Окей. Бул баня. Банянын ичинде ванна деле бар экен. Окей. Андан ары азыркы учурда короосу газон экен туугандар. Сиздер кааласаңыздар кандайдыр бир жер жемиш эксеңиздер болот. Андан кийин бул жакта мондай эркектердин склады деп койсо деле болот экен. Эмне десем, мондай бардык эркектер колдонгон буюмдар ушул жерде мондай бычак өткүрүлгөн тачалка деп койчу эле дагы. Анан мына ушундай буюмдар туугандар. Булардын деле баары калат. Ушул көрүп турган буюмдарыңыздардын баары калат. Андан ары түз чыксак, бул жакта төрүндө малина багы жана чоң жаңгак багы, үйдүн тышкы тарабындагы туалет. Анан бул жерде бир склад бар экен. Газон оргон аппарат деле бар экен туугандар. Ошолордун баары калат. Эч нерсени алып кетпейм деп айтты. Ийеси. Бул жакта отункана туугандар. Бул жерде отункана, отуну деле
Менин оюмча 2 жылга жеткидей отун бар го дейм бул жерде. Көрүнүшүнөн анда эле өзүңүздөр комментарийге өз оюңуздарды жазып кетиңиздер. Эми кайра эле чыгып бул жагын көргөзөйүн. Бул жакта деле малина, кошуна менен болгон граница бул жерге чейин чоң жаңгак багы жана ал жакта черешня багы бар экен. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Эмне маалымат калды? Бардык эле маалыматтарды бердим окшойт. Бул үйдүн баасыны $60,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот. Анан негизги маалыматтарды дагы жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 8 соток. Кызыл китеп техпаспорт бар. Үй бул жактагысы ышпаган кирпич, саманный. Бул жактагысы кирпич. Жалпы аянты 120 квадрат метр экен. Анан Кудай берген базарына, геология базарына жакын жерде, Дордой Моторско деле жакын болуп калат туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Бул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага, үй ээсине, анан кимди бир ушул сыяктуу дагы үй издеп жүргөн болсо, ошол адамга сиздер чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.